Азыр мына коомчулукта ушул комментарийлерде аябай көп суроо пайда болуп атат. Эмнеге аз айлык алган мугалимдерди, аз айлык алган медиктерди гана текшересиңер, слабый точкалардан андай крупный жерлерди кармабайсыңар. Бул айлыгын көтөрүп коюп, анан кийин текшербейсиңер, шарт түзүп берип коюп, анан кийин комиссия менен барбайсыңарбы деген суроолор пайда болуп атат да. Мына ушул суроого сиз өзүңүз жооп берип койсоңуз. Эми бул жерде мындай да, мамлекет тарабынан мамлекеттик мекеме уюмдарда бүгүнкү күндөгү мамлекеттин акыбалына жараша тиешелүү шарттар түзүлгөн. Албетте 30 жылдын ичинде мамлекетибиз кандай акыбалда турган, кандай иштер жүргүзүлүп келген, аны карапайым эл бардыгы жакшы билет. Мына Кудайдын буйругу менен ушул жаңы бийлик, мамлекеттик бийлик өзгөрүп, жаңы мамлекеттик бийлик системасы өзгөрүп, мамлекет башчыларына жаңы адамдардын келиши менен мамлекеттик уюмдардагы, мамлекеттик мекеме ишканалардагы шарттар дагы толугу менен өзгөрүп баштады. Муну бардыгыбыз билебиз. Мына мугалимдердин, ошол эле орто мектептеги сабак берип аткан мугалимдердин айлыгынын көтөрүлүшү, ошол эле дарыгерлердин айлыгынын 100%га көтөрүлүшү бул эч кандай жашыруун эмес. Бул ачыкка чыгарылып, ачык айтылып, ачык мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлгөн саясат. Айлык жөнүндө айта турган болсок, мына областта иштеп атып, мен эми ушуну негизи айтпашым керек эле, бирок айтууга туура келип атат. Мына областтын Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары катары менин бүгүнкү күндөгү алган айлыгым 16 000 сом. Ошол эле 16 000 сом айлыкты мектепте жакшы иштеген, тың өзүнүн ишин жакшы билген мугалимдер алып атат. Ошол эле өзүнүн ишин жакшы билген дарыгерлер алып атат. Эгерде биз ошол айлыгыбызга нааразы боло турган болсок, түзүлгөн шарттарга нааразы боло турган болсок, демек анда ишибизди ошол иштей турган, ошол айлыгы, ошол шарты канааттандыра турган, өз ишин жакшы алып бара турган адамдарга өткөзүп берип, биз өзүбүздүн ишибизди кылышыбыз керек. Бардыгын эле акчага байлап эле, анан ушул биринчи шарт түзгүлө, биринчи айлыгын көтөргүлө, башка да эле жокто айта бергендин арты жок болот. Бүгүн Кудайга шүгүр, мамлекеттин шарты мындан ары дагы жакшырат. Мына өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республикасынын президенти дагы, министрлер кабинетинин төрагасы дагы азыр мамлекеттик бюджетти көтөрүү жөнүндө чоң саясий баягы иш-чаранын үстүндө иштеп атышат. Бул жылдан жылга Кудай буйруса, Кудай Таала тынчтыгын берсе, Кудай Таала берекесин берсе, бөөдө кырсык жамандыгынан тышкары кыла турган болсо, жыл сайын өлкөбүздө өсүп, өнүгүү иштери толугу менен жүрөт деп биз терең үмүт кылабыз, ошого терең ишенебиз. Ошол иштерди аткаруу үчүн биз да колдон келген аракетибиздин бүт бардыгын жасап атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, биз ошол ооруканаларды текшергенде же окуу жайларын текшергенде, мектептерди текшергенде биз ал жердеги мугалимдердин ишин текшерген жокпуз. Биз мамлекеттен бөлүнүп аткан акча каражатынын ошол жерде үнөмдүү, сапаттуу пайдалануусун текшерип атабыз. Себеби ар бир мамлекеттен бөлүнүп аткан тыйындын артында чоң эмгек жатат. Ал акчалар чоң эмгек менен келип атат. Мына ошол акчалар келип, ортодо 30 жылдын ичинде жалаң ушул коррупциялык элементтер менен шугулданган эр азаматтардын ортолорунда бөлүштүрүлүп, чөнтөктөрүнө түшүп келген. Айрыкча мына тендер маселеси боюнча 10 сомго тендер жарыялана турган болсо, ушул ортодогу шапкаларын бири-бирин алып отуруп, акырында мисалы бир мектепке 10 сомго тендер жарыяланса, ал мектепке жеткенге чейин ал 5 сому ар кимдин чөнтөгүнө кирип кетип, 5 сомдук гана товар ошо мектептерге жетип жүргөн. Бул эч кимге жашыруун эмес. Биздин негизги максатыбыз мына ушул коррупциялык элементтердин биздин коомдо жашашын түп тамырынан кыркышыбыз керек. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, өткөндө дагы айткам. Бул коррупционерлерге жагабы, жакпайбы, бирөөлөр биздин мындай иш аракеттерибизди, Кыргыз Республикасынын президентинин мындай демилгесин колдойбу, колдобойбу, бул алардын проблемасы. Биз качан гана ушул мамлекеттик мекеме уюмдардагы коррупциялык элементтер жоюлганга чейин биз ошол коррупционерлер менен, жемкорлор менен жаман көргөнүнө карабай, бут тосууларга карабай күрөшкөн. Бул күрөш аягына чейин Кудай буйруса чыгат. Элдин колдоосу дагы мына ушул иштер боюнча жакшы пикирлерди айтып атышат, жакшы пикирлерди жазып атышат. Демек, бул элдин эң негизги жүрөгүндө турган негизги көйгөйлүү маселе болуп келген деп айтсак болот. Биз ошол багытта күрөшүп атабыз. Демек, элге жагып атса, эл ошол нерсени колдоп атса,
демек биз туура багытта кетип атабыз деген ишеничтебиз. Эми негизинен ушул сөздөрдү айтып аткан адамдар дагы бирөөгө бир нерсе деп сын айтаардан мурда, бир демилгени, бир долбоорду колдоордон же болбосо ага сын айтаардан мурда өзүнүн чоң көзгөгө карап койсо дагы жакшы болмок да. Себеп дегенде биз дагы жакшы билебиз. Мына жогорку окуу жайлардын мугалимдери кандай автоунааларды минип жүрүшөт, кандай үйлөрдө жашап атышат. Ошол эле дарыгерлерибиз ар биринде автоунаасы бар, ар биринин жашап аткан үйлөрү, хан сарайларды салып жашап аткандары бар. Эгерде ошол мамлекеттик айлык эч нерсесине жетпей турган болсо, анда ошол машиналар кайдан алынды, ошол үйлөр кайдан салынды, ошол машиналарды күндө айдап жүрүү үчүн да күйүүч майлар кайдан табылып атат деген маселелер көп. Мындан тышкары мынакей айыл өкмөттөрү, кээ бир айыл өкмөттөрдү билебиз, 570, эми бул баягы 570 Lexus машинасы бар. Ошондой жол тандабастарды минишип, хан сарайларды салып жашап жүргөндөрдү билебиз. Эгерде мамлекеттин айлыгы кичинекей болсо, мамлекеттин айлыгы эч нерсесине жетпей атса, анда ал байлыктын бардыгы каяктан топтолду. Эгерде биз ушинтип эле бири-бирибиздин жасап аткан демилгебизге бут тосуп, эгерде ушундай демилгелерге колдоо көрсөтпөй, кайра артка тартып, ар кайсы жерден жыра тартып эле ар нерселерди айтып чыга бере турган болсок, анда коррупция менен күрөш эч убакта аягына чыкпайт. Биз карапайым элге шарт түзүп берүү максатында, карапайым элге кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуунун максатында иштеп атабыз. Биздин негизги иш аракетибиз мамлекеттик мекеме уюмдардагы коррупцияны түп тамырынан бери жок кылуу, карапайым элге жашоосун жеңилдетип, жакшы шарттарды түзүп берүү. Ал эми ошол жердеги биздин текшерүүлөр, биздин мына кызматтан алууларыбыз, ошол Кыргыз Республикасынын президентинин бүгүнкү күндөгү тазалануу боюнча демилгеси, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн берилип аткан тапшырмалары жакпай жаткан жебишелердин бардыгына дагы бир жолу кайрылып айтабыз. Эсибиз барда этегибизди жыйып, ошол жүктү көтөрө албай жатсак, анда кызматыбызды өзүбүз эле өткөзүп берип, арызыбызды жазып кетишибиз керек. Себеби бизде бир гана Кыргызстаныбыз бар. Башка бирөө бизге өнүгүп кеткен мамлекетин алып келип, мына ушуну силер өнүккөн Кыргызстан кылып алгыла деп колубузга салып бербейт. Кыргызстаныбыздын ар бир ийгилиги дагы, Кыргызстаныбыздагы ар бир кемчилик дагы биздин ар бирибиздин мойнубуздагы чоң жүк. Качанга чейин кыргыз мамлекети ушинтип тизелеп көрүнгөндөн көзүн карап, көрүнгөндөн жалдырап акча алган мамлекет болуп келишибиз керек. Бул жерде бардыгы көп нерсе, мына биз азыр иштеп атып көзүбүз жетип атат, адамдык гана фактордон турат. Эгерде биз ошол мамлекеттен бөлүнүп аткан акчаларды ичип жебей, орто жолдон ар ким өз жыра тартып, өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө салбай элге жеткире турган болсок, анда мамлекеттен чоң эле мүмкүнчүлүктөр бүгүнкү күндө бөлүнүп атат. Мына ошол бүгүнкү күндө мамлекеттен түзүлүп аткан шарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү дагы ортодо бир жемкорлорго, коррупционерлерге алдырып жибербей, биз элге түз жеткирүүнүн үстүндө иш алып барып атабыз. Бул иш мындан ары да уланат.